Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыз физика сабагы. Сабактын темасы электр тогу, ток күчү, токтун пайда болуу шарттары. Сабактын максаты электр тогу жөнүндө түшүнүк алат жана электр тогу жөнүндө түшүнүктөрүн бекемдешет. Электр тогу жөнүндө өз ойлорун далилдүү айтып, турмушта алган билимдерин колдоно алат. Электр тогу менен иштөөдө техникалык коопсуздук эрежелерин так сактоого тарбияланат. Биз электр тогу жөнүндө 8-класста өткөнбүз. Электр тогу болуш үчүн 3 шарт аткарылышы керек. Башкача айтканда, төмөнкүдөй шарттарды карап көрөлү. Биринчи, ток булагынын болушу. Экинчи, ток өткөн чынжырда эркин которула алган заряддуу бөлүкчөлөрдүн болушу. Ал эми үчүнчү, чынжырдын туюк болушу. Электр тогу деп балдар электр талаасынын таасири астында заряддалган бөлүкчөлөрдүн багыттуу кыймылын айтабыз. Ал заряддалган бөлүкчөлөр чөйрөгө жараша оң жана терс болушу мүмкүн. Аны төмөндө карап көрсөк болот. Бул жерде бөлүкчөлөрдүн кыймылы болсо, ал эми бул жерде ошол бөлүкчөлөрдүн багытка ээ болуп, электр тогунун пайда болуусун көрүп турасыңар. Электр тогунун аракеттери төмөндөгүчө берилет. Жылуулук, химиялык, магниттик. Бул жерде лампочканын күйгөнүн көрүп турасыңар жана ошондой эле заряддын агымына күбө болуп жатасыңар. Биз ачкычты жандырганда лампочка күйүп, лампочканын жарыгынан улам жылуулук бөлүнүп чыгат. Ал эми экинчисинде бул жерде биз кадимки эле сууга жездин сульфатын салганыбызда, ал жезге жана SO4 күкүрттүн оксидине ажырайт жана ошондой эле бул жерде электролиз кубулушу жүрүп, электр тогу пайда болот. Ал эми үчүнчүсүндө, эгерде биз ачкычты жапканда туюк чынжырда магнит жебесинин багытына карай кыймылдаган жебени көрө алабыз. Демек, электр тогунун аракеттери төмөндөгүчө мүнөздөлөт экен. Ток чоң да, кичине да боло алат. Башкача айтканда, ток күчү менен мүнөздөлөт. Ток күчүдү эмнени айтабыз? Убакыт бирдигинде өткөргүчтүн кесилиши аркылуу агып өткөн заряддын санына барабар чоңдук ток күчү деп аталат. Ток күчүн биз төмөндөгү формула аркылуу аныктайбыз. I барабар дельта Q бөлүнгөн дельта T. Мында I ток күчү, Q заряддын саны, T убакыт. Ал эми дельта болсо, бул өзгөрмө. Бул ток күчүн француз окумуштуусу, математик жана физик Ампер Андре Мари аныктаган. Ушул окумуштуунун урматына ток күчүнүн бирдиги 1 ампер барабар 1 кулон бөлүнгөн 1 секунданы берет. Кыскача айтканда, 1 А барабар 1 кулон бөлүнгөн 1 секундага барабар. Эгерде өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты аркылуу бирдей убакытта бирдей сандагы заряд өтүп турса, же убакыттын өтүшү менен ток күчү өзгөрбөсө, анда ток турактуу ток деп аталат. Башкача айтканда, ал төмөнкүдөй формула аркылуу аныкталат. I барабар E көбөйтүлгөн N нолевой көбөйтүлгөн V көбөйтүлгөн S. Мында E элементардык заряддын чоңдугу, N нолевой көлөм бирдигиндеги заряддардын саны, V заряддалган бөлүкчөлөрдүн ылдамдыгы, S өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты. Амперметр
ток күчүнүн чоңдугун өлчөөчү курал. Ал чынжырдын бөлүгүндө көрүп тургандай схема түрүндө белгиленет. Эгерде куралдын бетинде минус же барабар белгиси болсо турактуу токко, ал эми болжол белгиси болсо ал өзгөрмө токко арналган болот. Ток күчүнүн өткөргүчтүн аянтына болгон катышы менен ченелүүчү чоңдук токтун тыгыздыгы деп аталат. Ал Ж тамгасы менен белгиленет. Башкача айтканда, ал төмөнкүдөй формула аркылуу аныкталат. Ж барабар I бөлүнгөн S бирдиги А бөлүнгөн метр квадратка барабар. Демек, ушул өтүлгөн темалар боюнча төмөнкүдөй суроо туулат. Электр тогу өтүп жаткан өткөргүчтүн ички энергиясы өзгөрөбү? Анда эмесе, ушул суроого жообун карап көрөбүз. Өткөргүч аркылуу электр тогу өтүп жатканда, анын энергиясынын бир бөлүгү өткөргүчтүн ички энергиясына айланат, өткөргүч ысыйт. Демек, өткөргүчтүн ички энергиясы чоңоет. Бул процесс металлдардын электр өткөрүмдүүлүгүнүн электрондук теориясынын негизинде түшүндүрүлөт. Анда эмесе балдар, ушул өтүлгөн тема боюнча төмөнкүдөй маселени карап көрөлү. Эгерде Т барабар 20 секунд убакыт ичинде өткөргүчтүн туура кесилиши аркылуу 200 кулон заряд агып өтсө, анда бул кесилиштин аянтын тапкыла. Токтун тыгыздыгы Ж барабар 2 мегаампер бөлүнгөн метр квадратка барабар. Жообун миллиметр квадрат аркылуу бергиле. Анда маселенин шартында төмөнкүдөй берилишин жазып алабыз. Берилди. Т барабар 20 секунда, Q барабар 200 кулон, Ж барабар 2 мегаампер бөлүнгөн метр квадратка. Табышыбыз керек өткөргүчтүн туура кесилишинин аянтын. Анда биз төмөнкү формулалар аркылуу таба алабыз. I барабар дельта Q бөлүнгөн дельта Т, Ж барабар I бөлүнгөн S, S барабар I бөлүнгөн Ж. Бул жерде тапкан учурда биз дайыма бөлчөктүн алымына чоңдук түз, ал эми бөлүмүнө тескери пропорциялаш болот. Ошондуктан бул жерде өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты өткөргүчтөгү токтун күчүнө түз, ал эми токтун тыгыздыгына тескери пропорциялаш болот. Анда эмесе балдар, ушул формуланын негизинде биз маселени чыгарып алсак болот. Биринчиден, ток күчүн аныктап алабыз. Ал үчүн бизге заряддын чоңдугу жана убакыт керектелет. Заряддын убакытка болгон катышын алганыбызда, биз өткөргүчтөгү токтун күчү 10 амперге барабар экендиги келип чыгат. Андан соң өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянтын таап алсак, токтун күчү жана токтун тыгыздыгы аркылуу аныктап алсак болот. Анда биз 5 көбөйтүлгөн 10⁻6 даражасы метр квадратка барабар экендиги келип чыгат. Муну биз миллиметр аркылуу туюндурсак, 5 миллиметр квадратты келип чыгат. Демек, өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты 5 миллиметр квадратка барабар. Анда тапшырманы белгилеп алгыла. Үйгө тапшырма 1 көнүгүү 215 бет. Бүгүнкү сабакта көңүл бурганыңарга чоң рахмат.